Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул мүнөттөрдөн тарта алдыңкы 1 саатта биз менен бирге болуңуз дейли, анткени бизде шоу башталганы турат. Халва шоу өзүнүн оюнун менен сиздер үчүн сиздердин көңүлүңүздөрдү алганга болушунча аракет кылат. Ал эми биз болсо бул мүнөттөрдө көпкө токтолбой эле дароо конокторубуз менен тааныштырып баштай берели. Аны эмесе менин сол тарабымда ырчы мырзалар отурат. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Иса Өмүркулов бизде конокто. Кол чаап коюңуздар, кол чаап коюңуздар. Баштаганда элеби? Иса, кандайсыз? Эмне жаңылык? Жакшы. Эң негизги чыгармачылык үстүндө иштеп жүрөбүз. Буюрса жаңы клиптер, жаңы шоу программалар, жаңы ырлар. Кысканысы. Жакшы, акыркы жазган чыгармаңыз кандай аталды? Акыркы чыгармам буюрса Кумар экөөбүздүн дуэтибиз на самолете деген ырды кече эле жазганбыз да. Сөзү ону? Сөзү обону бир аты чыга элек биздин инилерге арналат. Жазган алар. Кандай болот? Бирок өзүнүн куплеттин сөзү өзүнүкү. Onu da совместно биздики, тигилердики ушундай чогуу иштеген жумуш. Ортодон жазылыптыр да андай. Түшүнүктүү. Иса менен биргеликте байкаганыңыздардай эле Кумар Сагынов бүгүн бизде конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз, Кумар. Дуэт жаздырабыз деп калдыңыздар. Эмне болуп экөөңүздөр сүйлөшүп дуэт болуп калды? Негизи мындай эле орусча айтканда спонтанно эле ой чыгып кетти. Экөөбүз чогуу отуруп эле кандай десем дуэт. Көлгө баратканда негизи да, көлгө экөөбүз чогуу барып, жайында көлгө чогуу барып, тууган күнүм болчу. Көлгө баратканда ушундай досум ырым бар. Ошону мен өзүм ырдайм деп негизи өзү ырдамак да. Анан ал ырыма жагып, кече жакында бир неделе болду. Мындай студияга барып туруп, студиядан чогуу ырдабайлыбы, бир идея болуп кетти да, дуэт кылбайлыбы деп. Эки ырыбыз чыгат да буюрса. Кумардын ырын акыры мындай тартып алыптыр да, өз жакада. Бирибиздин ырыбызды тартып алдык. Бир орусча ыр жаздырабыз, экинчиси Исанын кыргызча ыры бар. Буюрса аны да жаздырабыз. Демек эки ыр жазылат. Ошол көлгө баратканда мен өзүмдүн ырымды көрсөткөм, ал ыр Кумарга жагып, Кумардын ыры мага жагып, ошон үчүн договор боюнча мен ырымды чогуу ырдайбыз, Кумардын ырын чогуу ырдайбыз. Кол коюлуп договор болдубу? Мындай арбасик болду да. Эми тынччылык менен эле ырдаңыздар, договорлор бузулуп кетпесин. Албетте тамаша. Келиңиздер, анда сиздердин командаңыздардын бир аты болуш керек. Кандай аталышта болот? Бишкек болсун да? Бишкек да? Бишкек? Хорошо. Макул, анда Бишкек командасына кол чаап коелу, келиңиздер. Бишкек командасына тең тайлашчу дагы бир команда бар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Бекболот Юлдашев бар. Кол чаап коюңуздар Бекболотко. Бекболот, шашып келдиңиз. Азыр каяктан келдиңиз? Бүгүн Кудайдын ыйык күндөрүнүн бири, жумадан келатабыз. Үлгүрүп калайын деп шашып эле Иса чалып аткан. Батыраак брат, келбесең болбойт, срочно. Шашып келип калдыңыз, шашып келатканбыз. Сизде эмне жаңылык чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта буюрса абдан көп. Себеп дегенде кече күнү эле бир кавер сыяктуу клип тартканбыз. Мейли аттуу ырыбызга. Мейли. Сөз обону мен жакын досум Темир Дамирбековго таандык. Аранжировкасы Ильяс Абдразаков. Жана ошондой эле буюрса кече жакында эле Ташкент шаарына барып келгенбиз. Жакында выпустим атып трек. Сизде мындай популярдуулукка жеткире турган чыгарма кайсы болот деп ойлойсуз? Буюрса биз чыгармачыл инсандар ар бир чыгарган алдыңыздарда отурат, ар бири чыкканда хит болсун деп ниет менен чыгарышат. Буюрса көрөбүз. Кудайдын буйругу, пешенеге жазылган тагдыр.
элдер мени популярдуу кылып койгула деп эсеспи? Уккула деп. Демек, алдыңкы күндөрдө Бекболоттун клиптери ырлары чыгып кала турган болсо, сөзсүз түрдө колдоо керек. Бекболот менен бүгүн бизде чогуу бир команда боло турган, дагы бир жаш, мына ушул эстрадага чыгам деп аткан ырчы жигит бизде Усман Усянов конокто. Кош келиңиз, кол чаап коюңуздар. Хош келдик. Усман, сиз көбүнчө жандуу аткарам дедиңиз, аккордеондо ойнойм дедиңиз. Канча чыгарманы аккордеондо ойнойсуз? Негизи биз ушундай Кыргызыбызда тойлор көп. Көбүнчө тойлорго чыгабыз. Анан азыркы учурда ошо чыгармачылыкка жаңы эле кадам таштап, азыр ошо оюбуз. Баштап атасыз, баштап атабыз. Канча ырды чертесиз? Саны жок деп коёюн. Көп. Көп, Демек, Кыргыздын мурдагы эски чыгармаларынан азыркы чыгармаларга чейин черте бересиз. Баарын черте беребиз. Жакшы. Анда макул, сиздердин командаңыздардын аталышы кандай болот? Илбирс деп коелу. Илбирс. Кеңештиңиздерби? Усмандан сурадыңызбы? Жана эле отуруп туруп, мындай көзбөй карап аталы, көзүмө Илбирс болуп көрүнүп атты. Илбирс деп коелу беребиз. Анда Илбирс командасына кол чаап коелу, Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө коноктор, өзгөчө команда аталыштары болду. Бишкек жана Илбирс командалары бүгүн беттешет. Алдыңкы мүнөттөрдө сонун оюн болот. Мына ошол оюнду дароо азыр баштайлы. Биринчи оюнубуз бул тамга жегич деп аталат. Тамга азыр кантип жейбиз, бир аздан кийин байкайбыз жана кеттик. Тамга жегич оюнунда, урматтуу биздин катышуучулар, кайсы команда биринчи баштасын? Улуулардан баштайлы. Чикатсатлар. Макул, ушинтип көрүңүздөр. 2 3 1 2 3. Бул жак баштайт. Сен жеңип калдың. Наоборот. Кайра кылгылачы. Жок. Бул жерде. Мен да карап турайынчы Уткан кийин. наоборот деме. Уткан баштасын, Уткан баштады, кеттик. 1 2 3. Мынакей, Бишкек командасы баштай турган болду. Оюнун шарты мындай. Сиздерге убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде көптөгөн суроолорду берем. Ошол суроолорго бат-баттан жооп берип жетишиңиздер керек. Болгону бир тамгадан баштап. Сиздерге берилүүчү тамга бул Д тамгасы. Бирөөңүздөр ойноңуздар, экинчиңиздер жардам берсеңиздер болот. Ким ойнойт? Без разницы, ойнай бер. Мен жардам берейин. Хорошо. Анда Кумар сиз ойнойсуз, Иса жардам бериңиз. Д тамгасынан баштап гана жооп бересиз бардык суроого. Любой суроого Д тамгасынан жооп берем. Ооба. Бул жерде тамашалап чыксаңыз болот, кыскасы Д тамгасынан баштап табышыңыз керек, Хорошо. Убакыт чектелүү, ким канча көп суроого жооп берсе, ошол командага упай кетет. Даярсызбы? Даярбыз. Баштадык. Эртең менен ойгонууга эмне жардам берет? Дары жардам берет. Урушча кошуна ким? Дайыр. Дайыр. Кыргызстандагы мыкты ырчы ким? Дайыр. Иттин канча буту бар? Я. Иттин канча буту бар? 4. Сиздин проблеманы ким чечет? Димаш. Дядя. Досторду кайдан тапса болот? Дубайдан. Дубайдан. Анжеликанын жакшы көргөн ыры? Деспасито. Жакшы көргөн поварыңыз? Я. Жакшы көргөн поварыңыз? Дусрет. Кечени кайдан өткөрсө болот? Кече. Дубайдан. Шоу бизнес өкүлдөрү эмне жөнүндө кыялданат? Дубайда. Башка чарап чөпөрүн аракет кылабыз. Мэрге кантип байланышка чыкса болот? Кандай дейсиз? Мэрге кантип байланышка чыкса болот? Телефон менен тамаша. Даректер менен. Музейде эмне кылбаш керек? Убакыт бүтүп калды. Убакыт бүттү. Ошону менен, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Бишкек командасы 11 суроого жооп берип жетишти. Кол чаап коелу. Сиздерге берилүүчү тамга бул З тамгасы. Ким ойнойт?
Ким ойнойт? Бизге. Сиз ойнойсуз. Анда адаттагыдай эле сизге деле убакыт берилет. Сиз жардам берсеңиз болот. З тамгасынан баштап жооп бересиз. Даярсызбы? Даярбыз. Эмне кылганды жаман көрөсүз? Заистерди кубалаган жаман. Троллейбусту ким айдайт? Заистерди. Джеки Чандын чөнтөгүндө эмне бар? Звачка бар. Союзду кимге сатса болот? Союзду заистерге сатса болот. Кимдер алтын сатат? Зергерлер. Президент эмнени кыялданат? Зарплата. Зарплата. Бул ишемби эмне кыласыз? Замзам суу ичем. Чипсыны ким ойлоп тапкан? Не знаю. Кинг. Зайнабидин деп. Редисканы кайдан тапса болот? Рисканы Зайнединовадан тапса болот. Ким дайыма күнөөлүү? Зебра. Зебра. Индонезия кухнясында эмне таттуу? Убакыт бүттү. Мына ошентип биздин бул вопрос. чынында эмне таттуу деп ойлойсуз? Не, зыдан кеткен. Захар деп. Келбей калат келип. Бирок жооп бар да сизде. Мен сиздерден сурап атам, суроону берип атам. Тамашалуу иретинде эмне бар? Жооп бере берсеңиз болот, каалагандай. Заказ бергендердин баары эле таттуу. Подходит же, да? Ооба. Кыскасы жооп бергенде баардык тамашалуу эмне болот, жооп бере берсеңиздер болот. Мына ушинтип Илбирс командасы, Зебра деген там, Илбирс командасы тамга жегич оюнунда 10 суроого жооп берип жетишти. Ошентип Бишкек командасы 11 суроого жооп берип жетишкен болчу. Тамга жегич оюнунда демек бир упай Бишкек командасында. Кол чаап коелу. Алло, сен кайдасың оюнун биз уланталы. Азыр бизге Илбирс командасы оюнга келди. Азыр сиз айтып бересиз, сиз табасыз, алло, сен кайдасың деп сиз сурап турасыз, улам кызсын улам. Ал эми сиз болсо экрандан чыккан жерлерди атын айтпайсыз, бирок калган баарын айтып бергенге болот. Сиз табышыңыз керек бат-баттан. Буга да убакыт берилет, батыраак тапканга аракет кылыңыздар, Даярсыздарбы? Анда баштадык, биринчи жерди чыгарып берип коюңуздар. Мына ойнойт го. Эки адам ойнойт. Мына жылып. Шахмат. Шахмат эмнеси? Кайсыл жер экенин айтыңыз? Кандай кайсы шахмат? Шахмат эле деген жок. Негизи общий ойношот го. Көп адамдар. Шахматты каякта ойнойт деп сурабайсызбы? Шахмат каякта ойнойт? Ошол жерде. Ар жерде ойнойт эми шахмат. Застолье. Официальный ойнойбуз. Официальный жери каякта экен? Ошол жер шахмат, анан Жок, негизи бардык жерлерде бар. Танцпол. Жакындатыңыз. Танцпол, да. ошол танцпол дагы кандай дейт? Түнкү клуб что ли? Ошондо биринчи Эмне клуб болду? Шахмат. Шахматный клуб. Клуб те. Машинада кино көргөн жер. Ал сен кайдасың? Машинада отуруп алып кино көрөт. Панорама? Жок. Машинанын ичинде эле отуруп алып кино көрүп. Кинотеатр? Панорамный кинотеатр? Ошо, жок. Машинаны Близко. Ойлодуңуз, варианттарды айтыңыз. оңой эле негизи. Айт ойлатат. Машинада отуруп алып кино көрөсүз. Орусчасы Кайсы жер? Кинотеатр? Эмне кинотеатр? Автомобильный кинотеатр? Автокинотеатр макул. жана айттык го биз. Бул жакта айтты. Эмеде эмне кылбаш керек деп. Кайсына? Убакыт бүттү.
Убакыт бүттү. Мына ошону менен бул музей болчу. Акыркы сөздү таппай калдыңыздар. Тилекке каршы Илбирс командасы азырынча 2 жерди туура таап алышты. Кинотеатр жана биринчиси кайсы? Шахматный клуб болчу. 2 жерди туура табышты. Ушундай эле шартта азыр бизде Бишкек командасы ойнойт. Кандай табышат болду экен, кандай айтып беришет, баарыбызга кызык. Аны эмесе биз ойунубузду уланта берели. Бишкек командасында Кумар табат экен, Исага айтып берет экен болушунча. Түшүнүктүү болдош керек оюн сиздерге. Анда баштайлы. Баштайлы биринчи жер. Мындай кишилер болот го. Ошондой адамдар кайсыл жерде болот? Эме жиндикана. Бүт жаштар жана ошондой эле Алатоо кинотеатр ошол көчөдө бар да. Бул көчөнүн аты кандай? Чоң көчө. Баканбаева, Московская, Советский. Турк парк бар да. Ататүрк. Айтканга болбойт, бизи. Хорошо. Чачыбызды каяктан жасайбыз? Парикмахерская. Жок, Бардершоп. Жок, кыргызча. Чач тарач. Оңой эле. Жок. Эмне салон? Сулуулук салон. Айтканга болбойт. Жок. Эмне салон деп сурап коюпсузбу сиз? Хорошо. Сен каяка баргансың, мен каяка баратам азыр. Ошо кыргызча эле. Жужутсу эчтекеси жок эле. Спорт. Жок. Күрөш. Жанагы башня барбы? Планета Земляда бир эле башня бар. Кайсы мамлекетте? Чоң башня. Дубайда. Жок. Башня. Башня этот. Жана Эйфелевая башня. Париж. Ошол мамлекеттин аты. Мамлекеттин Франция. Банкка барганда каяка акча төлөйбүз? Касса. Дордойдо эмне бар? Контейнер бар. Эме жакта да. Көчөсүнө Чолпон базар. Убакыт бүттү. Мына ошентип. Ал сен кайдасың деп унутуп турсуз, Үчөөдү айтып койдуңуз. Ошолорду биз кошкон жокпуз, айтып койгондугуңуз үчүн. Бирок ошентсе дагы 2-3 туура жооп таба алдыңыздар. Ошону менен бул оюнда, Алло сен кайдасың оюнунда сиздер 3-тү таба алгансыздар, сиздер 2-ни таба алгансыздар. Ошентип дагы бир упай Бишкек командасына кетти. Кол чаап коелу, Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр өзүңүздөрдү базардамын деп элестетиңиздер. Сиздер кандайдыр бир буюмдарды сатып алганы турасыздар. Анын сатуучулары же жаратуучулары дейлиби, кандай сиздерге сатат болду экен, айтып берет болду экен, алдыда байкап отуруңуздар дейли. Ал эми урматтуу командалар, сиздерге мына буюмдарды бердик, Бишкек командасы сиздерге температураны текшере турчу буюм. Сиздер түшүндүңүздөрбү эмне экенин? Эмне бул? Суу куйгучпу? Краска, жок. Типа пульверизатор да, бул гүлдөрдү тазаласа болот, сугарса болот. Туура түшүндүңүз. Ооба. Сиздер ошо колуңуздардагы буюмдарды жарнама кыласыздар. Бул жерде көрүүчүлөргө сатканга аракет кылыңыздар. Эгерде кайсы команда мыкты жарнама кылган болсо, ошо командага упай кетет. Бул жерге сиздерге даярданууга папкаларды берип, ручкаларды бердик. Кааласаңыздар ыр жазсаңыздар болот, кааласаңыздар башкача фантазия менен жазып эме кылабызбы? Жазбай койсоңуздар деле болот, бирок жазсаңыздар аябай сонун болот да. Даярданууга 3 мүнөт убакыт берели сиздерге. Жыйынтыгын болсо биздин режиссерлор, командабыз, операторлор чечет. Кайсы команда мыкты айтканын ошондуктан даярданууга 3 мүнөт убакыт берели, андан кийин көрүшөбүз. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды уланта берели. Бизде азыр Бишкек жана Илбирс командалары ойноодо. Эки жактын аябай бир кызуу азыр бир даярданып жаткан учурлары. Байкашымча убакыт бүттү дегениме карабай дагы даярданып отурушат. Мыкты болду деген ойдомун. Жогоруда бизде Илбирс командасы баштап берген, азыр Бишкек командасы сиздерден баштайбыз.
Анда баштай берсеңиздер болот. Окуп берсең почту. Почту. Так. Намысы урматтуу телекөрүүчүлөр, бул буюмду билесиз. Бул өтө керектүү буюм. Азыркы презентацияны Кумар Сакын алып берет сизге. Мен өзүм жазган өзүм түшүнбөй атам го. Бул буюм негизи бүткүл эле баарыбызга адамдарга керек. Эмнеге дегенде бул оору сыркоолордон жана ошондой эле пандемия учурунда бизди дүйнөнү дүңгүрөткөн пандемия оору баарыбыз эле билебиз. Ошол учурда алдын ала билүү жана ошондой эле температураңды өзүңдүн абалыңды текшерип турганга бул буюм абдан сиздерге керек болот. Ошондуктан бул буюмду биз сиздерге сунуштайбыз. Так. Пандемиядан тышкары деле оору сыркоолор мындай ден соолук болгондо температураны текшерсе болот да. Негизи чоң жерлерге барганда да, социалдык чоң жерлерге барганда да бул буюмсуз сизди текшерүү, бул буюм жок болсо сизди киргизбейт негизи да. Температураңызды текшерип турган киргизет. Ошондуктан өзүңүздө болсо бул эки эсе жакшы. Аябай керектүү нерсе. 100 сомго сатабыз деп баштар эле. Баасы канча ошенде? Баасы 1000 сом, 900 сом болуш керек болчу да. Негизи бул жана германский аппарат, китайский эмес. Гарантия 6 ай. Скидка менен аласыздар да бизде. Таба бериңиздер. Каяка кайрылышсын? Айпири адам кулабы, халвашолго. Калыс. Инстаграмдарына жазып сурасаңар болот. Болот буюрса. Мына ушундай бүттүбү, Эң негизгиси бул буюмдан түшкөн акчаны биз благотворительностька жумшайбыз. Эми көпчүлүк сатып алабыз дейт болуш керек, э? Мына ушундай Бишкек командасынын жарнамасы болуп. Акчасын халвашолго беребиз, Благотворительность. Акчасын өзүңүз беребиз. Макул, анда мен дагы кошумчалап коеюнчу деп коем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, байкадыңыздар болуш керек, Бишкек командасын, ал эми азыр болсо Илбирс командасы жарнама кылат. Келиңиздер. Биз эми мондай сизден сурап кетейин. Соодада жүргөндөй болсок болот да. Ооба. Базарда жүрөбүз деп Базарда жүргөндөй сатышыбыз керек да биз. Привет, мой друг. Да, как вы думали, это силер ойлогондой бул биздин пульверизатор. Пульверизатордун кереметтери аябай сыйкырдуу. Себеп дегенде бул пульверизатор менен көпчүлүк түрдө базар, соода саттыкта жана үйдө колдонуучу эмеректерге колдонсоңуздар болот. Себеп дегенде бул бунун ичинде эң кереметтүү жерлери ичине толугу менен 10 литр сууну үнөмдөө үчүн бунун өзү болгон 3 литр көрүнгөнү менен 10 литр сууну үнөмдөсөңүз болот. Андан кийин бул сиздердин айткандай эле термометриңиздерге байланыштуу бул спирт ичине толук спирттерди куйбасаңыздар болот, дезинфекция кылсаңыздар болот. Бул кандай мындайча айтканда бесконечный кылып көп колдонсоңуздар болот. Жана ошондой эле кайсы эле бул биздин айтуубуз боюнча бул производствосу Америка. Сиздердики Германия экенби? К сожалению, Америка большинство даярдады. Баасы деле үнөмдүү, себеп дегенде биздин Американын проекттерин азыр биздин азыркы тапта өзүбүздүн проекттери менен Кыргызстандын ушул жигитибиз чыгарып аткан учуру колдонуп көрсөңүздөр болот. Колго ыңгайлуу, монтип держактары бар. Чачып коесуңар. Болду, кошумча жок сизде. Ушундай адамдарга негизи эле азыркы жашап жаткан адамдарга бардыгына аябай керек нерсе. Алып калыңыздар, заказ берсеңиздер жасап чыгарып беребиз. Сап калып Бул Америкадан келди дедиңиздер, бирок сиз дагы чыгарасызбы? Сиз да чыгарып, ошондо бул копиябы, же? дублирующий копия. Ошондо бул каяктык болду? Кытай деп. Негизи производство Америка, биздин экономикага материал Америкадан келет, бизде жасап чыгарат экен. Материал Америка экен, бирок Кытайда жасалат. Кытайда жасалат. Түшүнүктүү, мына ушундай болду. Илбирс командасынын Кармасаңыз колуңуз жумшактап, карабайсыз, подушкалар бар, атайын ыңгайлуу болгонбуз. Рахмат. Илбирс командасына мына ушундай жарнама болуп өттү.
урматтуу биздин режиссерлор. Алар дароо эле жыйынтыгын чыгарышты дагы мыктыраак жарнама кылды деп Илбирс командасына бир упай беришти. Кол чаап коелу. Америкадан келген, анан өздөрү жасап ушундай материалдар болар Америкадан келет. Эми азыр баягы доллар кымбаттап кетти деген үчүн баягы сомго ылайыктап жасап атасыздар да, э? Ошондо основатель жакта экен да. Ошол жактын. Жак реклама агент экен. Менеджери, э? Жакшы. Мына ушинтип жарнама базарында Илбирс командасы бир упай алды. Ошону менен жалпы биз 2-1 эсебинде келе жатабыз. Ал эми кийинки оюнубуз бул Алло доске деп аталат. Кеттик алдыга. Урматтуу командалар, урматтуу оюнчулар, Алло доске оюнунун шарты эң жөнөкөй. Бизде экранга суроолор чыгат 3 варианты менен. Мына ошол суроонун жообун сиздер доскеңиздерге чалып алышыңыздар керек жообун. Болгону биринчи команда экинчи командага бир тамга айтат, ошол тамгадан башталган контактка байланышка чыгабыз. Ошол тамгадан башталган, э? Жогоруда сиздер баштадыңыздар, азыр сиздер баштайт экенсиздер. Илбирс командасы. Сиздер бул жака бир тамга айтып коюңуздар, ошол тамгадан башталган контактка чалыш керек. Б болсун анда биз И десек Б болот. Ж Болор. Я да? Мягкий знактан башталган. Мына контакт жок да. Ошо Твердый знак айтып коесуз. Кайсысын айтасыздар? Эме болсун биздики Б, биз Иден баштайбыз. Жок. Сиз Андай Буларга эле айтасыздар. Сен бизге билесиң да, кайсы? Ошо биздин командабыз аты кандай? Бишкек болсун. Бишкек. Оңой болот да. Б'дан башталган тамга, э? Да. Анда булар каалаган тамгасын айтат, анан кайра Иден башталбасын деп ойлоп калбайсыз. Э? Б тамгасынан баштаган контакттарды көңүңүздөрдөн карап көрүңүздөр. Кимге чалабыз, кимге байланышка чыгабыз. Болгону эфирде экенин дароо Бирок кичине албаштырсаңбы? Т тамгасын. Бул жак кандай айтса, ошого чала бересиздер. Чалса болобу? Т тамгасын. Всё. Б эмес, Т дедиңизби? Ойлонуп кеттиңизби? Макул, анда Т. Суроо беребиз да? Бул жакта суроо чыгат. Биринчи контактты таап алыңыздар. Чалыңыздар, микрофонго жакын кармайбыз, үнүн чыгарабыз, эфирде экениңизди айтыңыз дагы. 30 секунд ичинде суроону берип, жооптордун варианттарын окуп берип, жообун алып калышыңыз керек. Алло, Тазим, ассаламу алейкум. Кандайсың, жакшысың? Мен Бекболот акем. Кандай, жакшысың? Биз эфирде элек. Тазим. 15 секунд өтүп кетти. Кристофер Колумб Американы кайсы жылы ачкан? Варианттары А 1247 жылы, Б 1394 жылы, В 1492 жылы. Кайсы жылы? Окуган эмес. Бирөөсүн айтып коерсуң? Түшүнүктүү. Вакыт бүттү. Мына ошентип чалган Шашылсыңбы? доскеңиздер А вариантын туура деп эсептедим. Кристофер Колумб Американы кайсы жылы ачкан деген суроо бергенбиз. Жообу В варианты туура болчу. В 1492 жылы болчу. Тилекке каршы туура эмес болуп калды. Ал эми азыр ушундай эле шартта Бишкек командасы ойношу керек. Сиздер кайсы тамганы айтасыздар? Н. Нормально. Нормально сизге Өткөндө бир оюнчубуз айткандай, мындай акылдууларын ача калчы деген. Деп отурушту эле контакттарын экөө талашып калды, кел акылдысына чалабыз деп анан бирөөсүнө чалышты да. Мына биз бердик. Н. Так. Сен суроону окубайсың. Дос бар, брат. Тапсын, э?
Кимге чаласыз? Нияз Абдызаковго. Макул, анда үнү Трубканы чыгып алса. Мынакей. Суроо ушундай. Ассаламу алейкум. Сурайчы. Нияз, интернет кайсыл жылы пайда болгон? 1969 жылы, Б 1985 жылы, В 1992 жылы. Кайсыл жылы? Экинчи вариант В. В. Ойлонбой эле айтып салдым го. Жок, экинчи вариант Б 1985. Б вариант. 82 эмес, 92. Б вариант. Кабыл алдык. Б Рахмат, варианты деп жооп берди. Бул Нияз Абдыразаков дедиңиз, интернет кайсы жылы пайда болгон? Тилекке каршы туура эмес жооп айтып калды. А вариант болчу 1969 жылы деп пайда болгон экен. Интернет, же Инстаграм деп Интернеттин пайда болгону 1969 жылдарда эле пайда болгон экен. Анын өнүгүп өсүшү эми гана бир чекке жетип аткан сыяктуу, Урматтуу телекөрүүчүлөр, тилекке каршы Эльбирс командасы дагы, Бишкек командасы дагы чалуулары туура эмес болуп калды. Чалганыбызда туура эмес варианттарды айтышты дегендей. Демек, эки командага тең бул оюнда упай жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу оюнчулар, Бишкек командасы, Эльбирс командасы. Калпы чынбы оюнубузду баштайлы. Менин колумда мына ушундай карточкалар бар. Кызыктуу оюндар бар. Ооба да. Бул карточкалардын аркасында калпы чынбы деген жазуулар бар. Айтат экенбиз да. Мына ушул карточкаларды азыр аралаштырып туруп сиздерге берем, көрсөтпөй. Аласыздар, бирок командалар бири-бириңиздерге көрсөтпөйсүздөр дагы, эми бири-бириңиздерге көрсөтөсүздөр, Келиңиздер. Азыр бирден алсаңыздар болот. Экинчи командага көрсөтпөңүз, жазуусун. Канча бирөөнү? Бир деле аласыз, Көптөй көрүнүп атат. келиңиз. Сиз тигил жакка көрсөтүңүз, сиз тигил жакка көрсөтүп алыңыздар, кеңеш алыңыздар. Көрдүңүздөр, Көрдүк. Мына ушул жазууга жараша сиздер бир окуя айтышыңыздар керек. Калп деген жазуу келген болсо, калп бир окуя айтасыздар. Чын деген жазуу келген болсо, чын бир окуя айтасыздар. 2010 жылы Иса Умуркулов деген мэр болчу. Ошол Иса Умуркулов мэр, Бишкектин мэри, квартира мага бердиби деп сурайбы же кандай? Же берген. Бергенби же берген эмес? Мен билбейм сизге Белекке квартира. ушундай эле суроо, Очередке туруп, анын аты Иса Умуркулов, менин атым Иса Умуркулов, кичинекей кезинде жардам берип, концерт эме тияктан бияктан концерт спонсор болуп, анан мэр убагында мага квартира берген. Деп айтып салдым, же ошо кандай окуат? Жок, ошо эски берген болсо. ушул окуя болгонбу же болгон болгон эмеспи? эмес, чынбы калппы деп айтышыңыз керек да. Бул немеге карап, карточкага карап айтышың керек да бул. Сиздердики чын экен да. Картада чын деген. Ошо А чынбы же сиздер калппы? каяктан билесиздер? Актёрдук чеберчилик ойноп аткандыр бул жакта. Ошондо мен Актёрдук чеберчиликтерди көрбөй туруп айтып коет. Жок, чын окуя айтты же жалган окуя айтты. Биз ошону азыр чын деп Эмне, ушуну Чын калтыра болчу, бересизби же жок, башка жалган. окуя айтасызбы? жок ошол. Ушун анда сиздердин жок. Чын. Чын. Ооба. Чын. Сиз дагы Чын, чын. ооба. Карточкаңызды көрсөтүп коесузбу? Бул чын экен. Бирок калп болчу бул. Аны команда өзү Биз билет. картаны таптык да. Таптык. Карточканы тапты, ооба. Карточкада жазылган табыш керекпи? Просто мындай, наоборот, мен ойлогом, чын деп айтса булар, бирок это чын эмес болчу, бул калп болчу да. Таза калп болчу. А Наоборот, эмнеге калп айттыңыз сиз?
мындай биринчи раунд эме болсо андай Разминка, да? Разминка, да. Эми түшүндүм да. Эми түшүндүңүзбү? Конкретно калып айтам да азыр. Азыр бүтүп калды оюн. Тилекке каршы келиңиздер, анда Илбирс командасы. Ким айтат? жигитибизге бере окуясын айтып берет экен. Ага. Мен негизи Баткенден болом да. Баткендин Тамаша деген айылдан болом да. Ошо Тамаша айылда чоңоюп өскөнмүн. Мектептин жанында эле жашачубуз да. Мектептин жанында эле жашап ошо Кайсы айылдан? Тамаша деген айылдан. Анан Баткенде, ооба, Ше Кызылкия, да? ошо 6 жашымдан мектепке киргем. Ошол окуя. Ошол мектепке Ошондо кирген жоксуңбу? Кайсысы? Баарын эле негизи. Калпы чынбы болду? Кайсынысын сурайт элеңиз? Бир суроо. 6 жашта мектеп кирген ошол чынбы же калппы же Тамаша деген айыл барбы же жокпу? Тамаша деген. Тамаша деген айыл барбы жокпу? Ал жакта. Сен ошондо сен чын деп айттың да туурабы? Тамаша деген айыл бар деп. Жок, азыр суроо берип атасыз. Барбы же жок деп. Тамаша деген айыл, кетип калды. Что-то түшүнбөдүм. Эч суроо болуп кетти. Жок, мен ошону айттым да. Азыр Негизи ушул история Бардык эле чынбы, бир чынбы. окуя айтылып атат да бул жерде. Мен деген Баткендин Тамаша деген айылында Азыр болом. калп айтып атабы же чын айтып атабы? Жок, именно кайсы меникимде точно квартира бердиби, берген жокпу деген бир суроо болду точно. Негизи Анан сиз бияк дагы жактында айтып 3 атасыз. суроо болуп калат да бияктакы. Бунуку мындай округленный үчөө болуп атат. Мен Тамашадан болом деп атат. Бул туура сүйлөп атабы? Мен 6-класстан кирдим деп. Экинчи суроо. Жок, ошол бүт Ошол бир жол окуяны Анда мисал Тамаша айыл бар болсо 6 жаштан кирсе анан эки мындай калп болсо, бул чын болсо андай болуп калат. Калп десек, жок мисал. мындай да досум. Жок, мына развиночный болот 100%. 3 суроо просто бул бир эле жооп болот силердечи. Бир эле жооп. Бул Ооба. туура айтып атабы же? Анда биякта бүт Анда баары калп. калп, бүт баары Жок, чын. хорошо. Туурабы? Тамаша. Карточкасынын эле жообун айтып коюңуз. Калп. Карточкада эмне жазылды? Калп, да? Элече. Калп. Бул калп экен. Сиз карточкаңызды көрсөтпөңүз. Ана эмне болот? Калп экен. Ошо билинип калды сиздики калп айтып атканыңыз. Жок, чын эле айткам бирок. Тамаша деген айыл бар да, мен Тамашадан болдум да. Мына ушундай болду. Түшүнбөстүктөр болот өтчү. Бизде калпы чынбы оюнубузда эки команда тең упай алган жок, бири-бирин таба алышкан жок. Кийинкисин өтөрөлү. Кийинкиси бул оозумдан оку деп аталат кеттик алдыга. Анда эмесе программабызда уланталы кызыктуу оюндар болуп жатат. Мындай кызыктуу учурлар да болду дегендей. Азыр оозумдан окуу оюну канчалык кызыктуу болот экен бир аз биз менен бирге болуп туруңуз, урматтуу көрүүчү. Азыр оозумдан окуу оюнунун шартын түшүндүрүп өтейин. Азыр Илбирс командасы ойногон атат. Сизге наушникти берейин. Наушниктен эч нерсе угулбайт. Ал эми сиз болсо бул жака болушунча айтып беришиңиз керек. Сүйлөй береби? Жок, сүйлөйсүз, бирок өтө катуу кыйкырганга болбойт. Бирок көрүүчүлөр уккандай болуп сүйлөңүз, өнүңүздү чыгарып. Мен угуп атасың. Уккан жоксузбу сиз мени? Усман. Десем уккан жок. Усман. Уккан жок. Уккан жок, э? Тамаша. Анда эмесе баштайбыз. Биринчи сөз. Чүй. Un, Öyle ufak. Çüy. su, Çüy. 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 su, Çüy. tün, Çü. Çü. tı, Çü. sı, Çü. cı, i, Çü. cin, Çüy. Кийинкиси өтөсөңүз болот. Кийинкиси өтсөңүз болот. Айта бериңиз, убакыт кетип атат. Sabis. Сыяктуу көрүп койду, сиз карабаңыз, эми кийинкисин айтыңыз. Tegirmen. Кыйкырбаңыз. Tegirmen. mekilmen, Tegirmen. Tegirmen.
Тегирмен. Кетмен. Кийинкиси Айран. Арслан. Айран. Айжан. Айран. убакыт бүттү. Укпай турбайбы? Укпай турбайбы. Сиз варианттардан билесиз көбүрөөк. Алмашпак жакшы болмок. Попробуй, да, биз? Убакыт бүттү. Илбирс командасы ойноп бүттү. Ал эми азыр болсо Бишкек командасы ойногонго ашыгып турган учурлары биз кеттик алдыга. Анда эмес баштайбыз. Иса укпай жатат болуш керек, анткени музыкасы бизге чейин угуп жатат, уккан жок. Анда баштадык. Биринчи сөз. Курсак. Первое. Курсак. Курица. Ближе. Курсак. Кыргызча. Да. Курицага окшош. Курсак. Следующее. Топчу. Томпок. Смотри. Томпок. Топ. Томьям. Даже топ. Колуңуз менен көрсөтүңүз. Томмы. Топчу. Томсу. Следующее. Кийинкиси Айбай орген. Кайнени. Эй, брат, кайнени. Следующее. Тепке. Пауза узун. Смотри. Тепке. Нан. Следующее. Смотри. Делбирим. Смотри. Делбирим. Нарынын не окшош керек. Нары. убакыт бүттү. Эми алмаш керек окшойт да, алмаш көрүш керек. Вообще кошмар экен да. Эмнеси? Эчтеке түшүнбөйсүң да. Нан дедиңизби? Нан эмес. Жок, акыркы эмес. Нарыным дедиңиз. Делбирим. Нарын деп кой. Туура эле айтып атат. Көрбөйлү. Жок, болду. Ушуну менен убакыт Жок, көп. андай жерде баштайбыз. Мына ушундай. Бишкек командасы да ойноп бүттү. Урматтуу көрүүчүлөр, оозундан окуу оюнунда эки команда тең бирден дагы таба алышкан жок. Демек, эки командага тең берилбейт. Ошону менен биз 2-1 эсебинде эле келе жатабыз. Биздин катарда болуп туруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин оюнчуларга дагы, сиздерге дагы оюн жакты деген ойдобуз. Жактыбы эмнеси? Айдан сон. Жактыбы? Оюндар кандай экен? Мыкты. Жакшы экен? Мыкты деңгээлде. Мындай Нидагон болуп кетти. ойноштурулуп элек го деп. Ой, чоң рахмат. Негизи мыкты болду. Оюндагы ал эми тилекке каршы аягына чыгып калыптырбыз оюндардын дагы. Ошентип биз 2-1 эсебинде бүгүн Бишкек командасын утту деп жарыялайбыз. Кол чаап коелу, Катыраак. Сиздерде мана жакшыбы? Адыш эле. Еще встретимся, брат. Дагы, Жок, кечинде студияда билесиң да. Жакшы, анда сиздерди куттуктайбыз. Жакшы оюн көрсөттүңүздөр. Уткандар үчүн бизде мына ушундай белектер бар. Иллюзионго сертификаттар келиңиз. 2ден бирели. Иллюзион. Ооба. Ал эми сиздерге бирден берип коеюнчу, жакшы оюн көрсөткөндүгүңүздөр үчүн, Ыраазычылык билдирем келгениңиздер үчүн. Бүгүн Бишкек командасында Иса Өмүркулов жана Кумар Сагыновдор болду. Кол чабуулар. Бишкек командасына Илбирс командасында Бекболот Юлдашев жана Усман Усеновдор болду. Кол чаап коюңуздар. Браво. Адыш.
Барыңыздарга ыраазычылык билдирем, келип бергендигиңиздер үчүн, ийгиликтерди каалайм дагы да болсо. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Халва шоуну көрдүңүздөр. Алып баруучу мен Айпира Адамкулова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.